Урматтуу мусулман бир туугандар, биз сиздер менен бул берүүбүздө Кур'ан-ы Керимде айтылган өзгөчө кээ бирки аяттар жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү берүүбүздө ушул Кур'ан-ы Керимдин эң эле башында айтылган Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Алла Таалага, аламдардын жаратуучусу болгон Алла Таалага чексиз мактоо, даңктоо болсун деген сөздүн айланасында болмокчу. Ушул сөз мааниси кандай? Кайсыл жерлерде айтылды экен? Алхамдулиллахи Раббил Аламин деп эң биринчи ким айтты экен деп ойлодуңуз беле? Кур'ан-ы Керимдин эң эле биринчи аяты Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Bunun manisi ушул неаматтарды берген Алла Таалага чексиз мактоо, даңктоо болсун. Жана ушул жакшылыктарды берген жаратуучуну моюнга алуу. Ушул неаматтарды Алла Таала өзү берди деп моюнга алуу. Жана ошону менен эле биргеликте ага мактоо, даңктоо айтуу. Билесизби буну эң биринчи ким айткандыгы? Эң биринчи Алла Таалам Адам алейхиссаламды жаратып, ага рухун киргизгенден кийин Адам алейхиссалам чүчкүргөн. Чүчкүргөндө Алла Таалабыз өзүңүн жаратуучуң Роббиңи мактагын, даңктагын дегенде Алхамдулилlah деп айткан. Алла Таала анда ярхамука роббук, жаратуучуң Роббиң сени ырайым кылсын деген. Караңыз, кандай керемет улуу сөз. Адамдын жаратылышында эң биринчи айтылган сөз. Жана Алла Таалага эң биринчи болгон кайрылуу Алхамдулилlah. Билесизби, ушул сөз тагы кайсыл жерлерде кандай айтылгандыгын? Кур'ан-ы Керимдин эң башкы аяты Алхамду деп башталды дедик. Жана Алхамдулиллахи Раббил Аламин деп кайсыл жерлерде айтылган десеңиз, Кур'ан-ы Керим түшкөндө дагы ушул сөз айтылган. Алхамдулиллахиллази анзалал китаба ала абди. Жана Алла Таалам бул аламды жаратканда дагы Алхамдулиллахиллази халакас самавати вал ард. Бул аламды жараткан Алла Таалага чексиз мактоо, даңктоо болсун. Дагы бир өзгөчөлүк, бул Алхамдулиллахи Раббил Аламин деген сөз кайсыл жерде айтылат экен? Момундар, мусулмандар бейишке киргенде Алхамдулиллахи Раббил Аламин деп айтышат экен. Кыямат күнүндө эсеп, суроо, жооп бүтүп, бейишке кире тургандар бейишке, экинчи жака кире тургандар экинчи жака киргенден кийин дагы периштелер Алла Тааланын аршыны оромоттошуп Алхамдулиллахи Раббил Аламин дешет. Алла Таалам эмне үчүн дайыма шүгүр келтиргенди, Алла Таалага ыраазы болгонду, берген нерселерин эстегенди жакшы көрөт. İnsandın жаратылышына көңүл буруп көрөйлүк. İnsan эгерде башка бирөөгө бир жакшылык кыла турган болсо, бир нерсе бере турган болсо, ошонун жообу ага бир мактоо менен, бир сый урмат менен, же кайра бир белек менен кайткан болсо, ал адам кубанат, сүйүнөт. Сиздин ошол экинчи сизге жакшылык кылган адамга айткан рахматыңыз, келтирген шүгүрчүлүгүңүз ошол адам үчүн, анын көңүлү үчүн болуп жатат. Бирок улуу жаратуучубуз, ырайымдуу, берешен жаратуучубуз Алла Таала шүгүрчүлүктү өз үчүн эмес, балким биз үчүн бизден талап кылат экен. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгерде силер шүгүр кылсаңар,
sizlerge men al nerseni göýtüp beremin dedik. Uşul alhamdulillahi rabbil alamin dep Allah Taalaga şükürçülük geldirsek, yüregimizde tınçlık, beypillik payda bolupdyk. Ar daim biz Allah Taala'nın göz aldında, ar daim Allah Taala'nın goldosunda ekendigimizni sezet ekenmiz. Yüregimiz tınçlanat eken. Allah Taala'nın korgosunda ekenimizni bilet ekenmiz. Oşonduktan Allah Taala köp yerlerde Allah Taalaga şükür kılgıla dep aytат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde şon üçün bul alhamdulillah Allah Taalaga şükür keltirgendik tarazany tolturat dep bekerinden aytpagan çygat. Allah Taalaga kançalyk köp şükürçülük keldirseň, alhamdulillahi rabbil alamin dep aytsaň, Allah Taala'nın bir bergen nematlarında Allah Taalaga şükürçülük keldirseň, jana aytkanday yüregiň tınçlanat. Allah Taala'nın aslında kadır barkın bar ekendigin, Allah Taala'm seni ar daim gözömöldüp saga nematlardy berip turganyn baykaysın. O Allah'ım, sen bana uşul nematlardy berdin, meni taşlap koybodun. Men sen astığında bir kulunmun, meni görüp turasın, meni bilip turasın. Menin sen astığında darajaň bar eken dep adamdın yüreginde tınçlyk, bepildik kayradan oşol ibadatlardy göbötkөнгө hareket kıla turgan darajada tınçlyk, bepildik, küç kuvat payda bolot. Allah Taala barыбызды özüne ar daim şükür kılıp bergen nematların ar daim estep yürüyücü, şükür kılıvçu kullarından kılgan bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.